Videonun ылдыйындагы колду сөз түрдө басып, жана Кыргызстандагы эң акыркы кабарларды билиңиздер. Депутат Балбай Түлөбаевдин атасы Зарлык Түлөбаев 95 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу жакындары социалдык тармактардан көңүл айтып жазып чыгышты. Жакындарына көңүл айтабыз, кайгысын тең бөлүшөбүз. Бишкек шаарындагы Токтогул жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинен унааны тоноого шектүү жаран кармалды. Бул тууралуу Лен райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Билдирүүгө ылайык 9 январь күнү АА аттуу жаран милицияга арызы менен кайрылган. Анда ушул эле күнү болжол менен саат 17:00 чамасында Бишкек шаарынын Токтогул жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинен белгисиз жаран унаанын ичинен 641 даана май куюучу талон, банктык карталарды, техпаспорт, айдоочулук куәлик жана паспортун алып, белгисиз тарапка изин жашырып кеткендигин билдирген. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурлук менен кылмыш козголгон. Бул кылмышка шектелип 1977-жылы туулган ЖБ аттуу жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга камакка алынган. Бишкек шаарынын Лен райондук соту тарабынан шектүүгө карата 2 айга мөөнөткө үй камагына түрүндө бөгөт коюу чарасы тандалып алынган деп билдиришти Лен райбинен. Азыркы учурда шектүүнүн башка кылмыштарга тиешеси бар же жоктугун аныктоо боюнча тийиштүү тергөө иштери жана ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.